жасалган эмелер. Өлкөдө криминал жоюлуп кетти деп айтчык экен. Мен карасаңыз, сиз чын эле айтыңызчы, чын эле билбейсизби паровоз деген мектептер бар экенин? Жок, мындай эмелерди мен силерден биринчи жолу угуп атам. Мындайды билбейсиз? Жок, билбейм. Аябай таң калыштым, аябай таң калыштым. Андай эмесе ошол Арсенди урган деп рекет деп караланган баланын атасына сөз берип коелук, кыскача айтып өтсөңүз. Рекет кайда турат? Мына отурат. Зачем школда истейсиңер? Рекетти. Биздин коштардын рекети ушул аял. Мектептен эле коррупция башталып атат. Мына колдоп атат ушуга окшогон родительдерди. Коррупция мектептен башталат, директорлар. Кээ балдарды колдойт, кээ бирлерди эмне кылат? Менин балам жабырлануучу бала, тебелеп атат, бул тебелеп атат. Бардыгы топтолуп, бүт бардыгы мени эмне кылып атат? Мен калсаңыз, давление оказывать этип атат. Милицияга жала. Мектеп директорлору байлардын балдарын колдойт дейт. Бул байке менимче бай эмес, Ошондой бай. Бул киши бай. Балдары долдойдо отурат, машиналар менен таксовать этет. Үйлөрү бар, бир эмес, эки үйү бар. Мен сизден эч кандай $3,000 сураган жокмун. Ошон үчүн жооп бересиз. Жооп берем. Мен баласы сотко да келбей качып жүрөт. Мына бирөө качып кетти, экинчиси качты. Сотко да келишпейт. Менин баламдын эч күнөөсү жок бул жерде. Школдун да күнөөсү жок. Рекет деген жок школдо. Каякта балакеттерди айтып атат. Себеби бул кетигиндин кагаздарын көрдүңүзбү? Бул көрүнгөн жерге жалгыз сетип отуруп, уже телевизор көргөндөн да отуруп эметип калдык. Паровоз сестру смотрящий дейбиз. Мындан да көп терминдер бар да, мисалы үчүн отвечающий бар, отвечаласы бар, зажигаласы бар. Булардын ар биринин өзүнүн дагы милдети бар да, зажигала барып ошонун баарын чыгарыш керек да. Анан бара отвечающий, анан артынан тегиздеш керек. Бул деген мисалы үчүн азыр биздин мектептер армияга жакында, армия дисциплинасын киргизип. Мисалы ошол отвечала, зажигала деген эмнени билдирет? Ошону түшүндүрүп берсеңиз. Отвечала деген мисалы үчүн зажигаладан баштайын. Зажигала дейт, өзү сөз айтканда бул зажигать этиш керек бир нерсени. Мушташта ошол жагып берет. Ортосунда мисалы үчүн ошол бала акча салыш керек болсо, зажигаланы жөнөтөт да, сен барып ушуга ушунча акча саласың дейт. Ушунча акча салдыбы, тигил эртең бир нерсе болуп азыркы эжедей мындай кырдаал чыкса, эртеси апасына айтып коюп аркы берсе, отвечающий отвечала деп коет. Ал көйгөйдө түздөш керек да. Бул деген ушундай бир мектепте ушундай бир түшүнүк кирип калды да. Армияга эле жакын барат. Бул эми Бишкектеги мектептердеби же? Бишкектеги айыл жерге, бул айыл жергене жеткени бул баарыбызды таң калтырат да. Мисалы үчүн мен өзүм Алай районунун Гүлчай айылынан болом. Ошол Гүлчай айылында мындай каттоолор аябай көп да. Мисалы үчүн ошол жерде мен окуп жүргөн балдар деле ошол жерде ЮДН деп атабыз го, юный друг милиции. Ошолор паровоздор чакырып, ошолор менен деле өзүлөр билет алар. Паровоздор чакырып, ошолор менен иш алып барганга аракет кылчу да. Негизи эми паровоз эң башчысы болгон үчүн балким бул менен иш жүргүзсөк, аркадагылары дагы мунун артынан жүрүп, негизи бул проблема токтолобу деген көйгөйдө болот. Келгенде мындай сүрөттөмө берип алайлычы. Паровоз деген бул ким? Мында портретин тартайлычы. Паровоз деген портрети мындай. Паровоз деген ошол мектептин эң башында турган атаман. Баарын башкарат. Ал эмнени чечет? Ал баардык нерсени чечет. Ошол мектептегилердин ошол тоноону чечет. Мектеп аркылуу мектеп арасында мушташтар көбөйбөдү азыр. Ошону баштаганда бул паровоздор да, бул иштин баары ошо паровоздон башталат. Рекет деген термин зөөкүрлүк жана уурулук менен алектенген уюшкан кылмыштуулуктун бир түрү катары саналат. Демек, ачкыч терминдер. Рекет күч жана зордук зомбулук менен кимдир бирөөнү коркутуп үркүтүү, талаптоноо. Мектеп рекетчилиги окуучулардын бири-бирин коркутуп, күч колдонуу, уруп сабоо менен акчалай салык салуу жана баалуу буюмдарды талап кылуу жана тартып алуу. Атайын анализ жүргүзгөн уюмдардын белгилөөсүнө караганда, ар кандай формадагы рекетчиликтин түрлөрү Бишкектин дээрлик бардык мектептеринде кеңири жайылган. Өзгөчө Бишкектин чет жакаларында жайгашкан жаңы конуштарда рекетчиликтин жааматтык түрү орун алган. Сурамжылоого катышкан окуучулардын жарымы гана мектепте салык салуу, коркутуу бар экенин айтып беришкен. Ата-энелердин 26% гана баласынын рекетчиликтен жабыркап жүргөнүн айтышкан. Ал эми 48% мурда жабыркап келгенин, бирок азыркы учурда жок экенин билдиришкен. Мектеп жетекчилиги жогорку органдардан корккондугу үчүн рекетчилик бар экенин билип турушса дагы бул проблеманы көтөрүшпөйт. Тескерисинче бизде баары жакшы деген позицияны карманышат. Рекетчиликтин негизги түрү бул окуучулардан акча же кымбат баалуу буюмдарды тартып алуу жана талап кылуу. Мектептеги чоң класстын окуучуларынын кичилөрүнө салган салыгынын суммасы түрдүүчө. Күнүмдүк төлөм орто эсеп менен 30 сомду түзөт. Бир жумага 89 сом, бир айда 208 сом. Айрым учурда 5000 сомго чейин салык салып койгон учурлар да катталган. Таң калыштуусу, кыздар балдарга караганда рекетчиликтен көп жабыр тартышат. Кыздардын бир айлык төлөмү орто эсеп менен 325 сомду түзөт. Бала акчаны кантип төлөйт? 51% ата-энеси берген күнүмдүк акчадан
салык беришет. 34% ата энесине түшүндүрүп рекеттерге бере тургандыгын ачык айтышат. 7% өздөрү иштеп тапканга аракет кылышат. 5% төмөнкү класстардын балдарынан коркутуп алышат. Жабыр тарткан балдар кимге арызданышат? 15% мугалимине айтышат. 50% туугандарына билдиришет. 28% достору менен чогулуп рекеттерге каршы күрөшүүгө аракет кылышат. Рекеттерден запкы жеген балдардын ата энелеринин айтымында балдар мектепке барбаш үчүн ар кандай шылтоолорду айтышат. Бала сүйлөгүсү келбей, маанайы түшүп, коркоктук сезимдери дагы пайда болот. Анткени менен окуучулардын бардыгы эле рекеттер үчүн салык төлөй бербейт. Физикалык жактан алсыз, түнт, жалгыз балдар көп жабыр тартышат. Ал эми достору көп, коомдук иштерде активист балдардын көпчүлүгү мектеп рекеттеринин зомбулугуна кабылышпайт. Элиза Кененбаева, Алмаз Алимбаев, Азаттык плюс. Мектептеги балдар өзүнөн өзү кылмыштарды жасабайт эч качан өспүрүмдөр. Булардын ар биринин үстүндө лидерлер турат да. Ал лидерлер илгери ушул мектепте окуп кеткен. Мектепке тиешеси жок азыр? Азыр тиешеси жок, бүтүрүүчүлөрү болот. Ошолор жана карап көрүшөт дагы, мындай баягы мындайча айтканда атаман дерзкий балдарды табат. Могу, паровоз, сеструха, смотрящий деген бул жана уголовный жаргондон алынган сөздөр да толтура мындай терминдерчи. Буларды жаап жашырганда эмне? Мисалы үчүн биз ата энелер баарына өзүбүз күнөөлүүбүз. Себеби балдарга аябай жакшы жүрсүн деп сонун соткаларды алып беребиз, кымбат баалуу. Акчаларды беребиз колуна. Мисалы рекет балдар кандай үй бүлөлөрдөн чыгышат? Бай үй бүлөлөрдөнбү же кандай? Кыскача эле жооп берсеңиз. Кыскача айтып берем, бул жерде азыр мындай бай үй бүлө, кедей үй бүлө деген да жок. Бул жерде баягы мындай деп коет да, мунагы айтып атпайсыңар, смотрящий деп. Смотрящий бунун да положенец деген бар. Бул баягы уголовный термин да. Положенецти, смотрящий, положенец деген ошо положение школанын биринчи атаман илгери ушундай понятие бар болчу барындачы. Азыр андай понятие жок. Азыр положение, смотрящий, мына бизде ар кандай кино, жанагы фильмдерди көргөзүп атпайбыз, баягы рекетир, анамна деген эч пайдасы жок фильмдер. Идеяңга кайрылгым келип атат. Эгерде сиз паровоз дегенди билбесеңиз, атаман дегенди билбесеңиз, анда кантип иш алып баратасыз? Түрмөдөн алынган эмелер да булар, туурабы? Анан эми ушул паровоз эме деген мен эмне үчүн жок деп атам. Биз аларды факты кылып кармабасак, андай фактылар болгон жок. Мына азыр жана смотрящий деген алардын баарын доказать этип, анан биз кармашыбыз керек да, туурабы? Мен азыр айтып атам, мынакей бүгүнкү күндө 42 факты кармалды. Алардын баары мына жоопко тартылып атат. Ошо эмне кармалышты? Мушташтуу же салган үчүн кармалды? 13 фактысы кылмыш эмеден мына отказ берилди. Себеби алар өзүңөр билесиңер, бул оор кылмыш болуп эсептелинет. 14 жаштан эме кылынат да, жоопко тартылат. Ушул балдарды жоопко тартуу боюнча айта кетсеңер, 10-11 класстын балдары мисалы рекет болуп салык салышсалар жоопко тартылабы? Жоопко тартылат. 14төн эме болсо, жоопко бизде кодекс бар да, 14 жаштан өйдө эме болсо жоопко тартылат. Мен айтып атпаймынбы, бүгүнкү күндө 7 факты уже соттон эме каралып атат. Ошо жоопко тартылат дегенде чечимине бериңичи, кантип жоопко тартылат? Жоопко тартылат, эми кандай жаза алат? Эме колонияларга кетет, эми сот аны өзү билет. Кесилет. Бизде эме айтып атпаймынбы, бүгүнкү күндө мынакей 7 факты, былтыр 19 факты болгон. Анда бул камерага айтып коесузбу? Окуучулар сизди көрүп отурушат азыр Кыргызстан боюнчачы. Канча жаштан кетет эгер рекетчилик кылып салык салса? Ушуну өзүңүз айтып коюңузчу камерага. Мына мен айтып кетет элем, ушу бул оор кылмышка кирет да, бул мына 107-чи берененин негизинде, жаза кодексинин эмеси менен 170-чи кесилип кетиши мүмкүн да. Кесилип кетип бизде мынагы инеталарга мыйзам боюнча. Мыйзамда мүмкүн деген жок да. Жок, кесилет. Бизди көргөндөр биз көбүнчө айылда көрүшөт, аймакта көрүшөт Азаттык плюсту. Ал жакта интернет жок, ошон үчүн урматтуу ата энелер, мына интернеттен не болуп атканын сиздерге көрсөтүп коелу азыр. Отпусти, по лицу ударь. О, молодец. Молодец. Джамиля, давай. Ты сердце мне все волосы порвала. Ты знаешь, это плохо. Да, бля, я с тобой разговариваю. Или я с разговариваю. Ничего, елки. Sen hala anne dedin. Ne dedin? Geometri anne dedin. Bir saku. Hayır. Kırıyorlarla tepkiler. Bir şey var mı? Бишкек шаардык билим берүү башкармалыгынан өкүл бар. Айтсаңыз, ушул баардык эле Бишкектин окуучулары да
Анан кийин сиздер кандай чара көрүп атасыңар? Бул биринчи тасма, бул Бишкек шаарынын окуучулары болбой чыкты. Анткени себеби биз да Намба, Булбул, 24 KG бүт көрүп турабыз. Ушул эми эгерде чыгып калса ушундай согуштар. Анан биз дагы ошол видеону алып туруп прокуратурага